Сокулуктагы үйлөнүү той учурунда мушташ орун алып, бир нече жигит ооруканага жаткырылды. Окуя 2024 жылдын 16 октябрында саат 00:30 чамасында Фрунзе көчөсүндөгү Аларча ресторанынын жанында болгон. Жерине милиция кызматкерлери барганда бир нече жигит мушташып кеткени аныкталган. Анда 2001 жылы туулган айдоочунун башкаруусундагы Volkswagen Vetta үлгүсүндөгү унаа 1999 жылы туулган жаранды сүзгөн. Жабырлануучу баш мээсинин жабык жаракаты, баш мээсинин катуу контузиясы диагнозу менен аймактык ооруканага жеткирилген. Бул фактынын негизинде кылмыш иши козголуп, 19 октябрда милиция кызматкерлери тарабынан ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө окуянын катышуучуларынын өздүгү такталган. Алар 1996 жылы туулган ДЧ аттуу жаран жана 1996 жылы туулган ИБ аттуу жаран болуп чыкты. Учурда башка катышуучулар такталууда. Кылмыш иши боюнча зарыл болгон соттук укуктук экспертизалар дайындалган. Унаа убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө иштери уланууда.